Менде Айыл чарба министрине орун басарына суроолор бар да. Бизде жайыттар вообще жалпысынан Кыргызстанда канча гектар бар? Дастан Далбаевич, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жайыттардын мындай көлөмү 9 миллион гектардан көп. 9 миллион. Так, а мындай область менен мындай в разрезе областей маалыматыңыз барбы? Чүйдө, Көлдө, Нарында, Баткенде, Ош областында. Дастан Далбаевич, аны жазуу түрүндө берсек. Ооба, ошону берсеңиз маалыматты. Андан тышкары бирөө вообще инвентаризация кылганбы ошол жайыттарды? Кандай абалда азыр? 9 миллион бул менин оюмча кагаз түрүндө эле да. Жок, 9 миллион бул негизинен Кыргызстанда ал такталган, бирок жайыттарды ошол областтык жана айыл мындай аймагында бүгүнкү күндө такталып бүтө элек. Анан баягы сиз айткан сурооюнча мен дагы кошумча айтып коеюн. Ошо 9 миллиондун эң мындай көп жайыт бул Нарын областында 2 миллион 638 миң гектар. Андан кийин Жалал Абад областына 1 миллион 559 миң гектар, Ысык Көлдө 1 миллион 405, ушул сыяктуу да 9 миллион 64 миң. Вот инвентаризация бирөө кылып атабы ошол жайыттарды? Алардын абалы? Бүгүнкү күндө ал маселе өкмөттүн кароосунда. Өкмөттүн карашында түшүнүп атам мен. Мен айтып атам го, мен билем да, кээ бир жерлер жайыт катары ушундай катталган. А бирок чындыгында фактически ошол жерде жайыт жок да. Андай жерлер көп да. Бирөө ушундай барып көзөмөлдөө кылабы, кылбайбы? Дастан Далбаевич, бул маселе боюнча сиз айткан маселе боюнча бүгүнкү күндө өкмөт кароосунда. Эгерде ушуга жараша мына каражаттар табылса, аны бир сыйра сөзсүз түрдө инвентаризацияга бүгүн зарыл. Инвентаризация сөзсүз кылыш керек. Ошол эле кезде почваны караш керек. Себеби бизде 9 миллиондон мен ойлойм жарымы уже мындай жайыт катары уже болуп калды да. Биз жөн эле кагаз жүзүндө катталган жерлерди айтып атабыз. Эч ким абалды текшерген жок. Азыр мен билбейм, бул мыйзамды биз кабыл алсак канча жайыттардын гектары, канча көлөмү кетет недропользование. Маалымат жок да, канча кетет. Бул мыйзам аркылуу. Дастан Далбаевич, ал боюнча такташ керек. Эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, канча ошол жайыттан кыскара турган? Дастан Далбаевич, мен жооп берейинчи бул мыйзам, бул сурооңузга. Бул мыйзам негизинен мындай бир биз жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз, урматтуу депутаттар, 2017 жылы. Ал өзгөртүүдө ошол кен чыккан жерлерди трансформация кылбастан пайдаланууга укук бергенбиз. Ошол мыйзамдар жазылганда жайыттар жөнүндө мыйзамга ошо кен чыккан, кен казылып аткан жерлердин инфраструктурасы кирбей калган. Биз ошол инфраструктураны кайрадан толуктап киргизип атабыз. Кен казган жерде сөзсүз түрдө ал жерге жол алып барыш керек болот. Электр энергия тартып барыш керек, суусун чыгарыш керек. Башка убактылуу жатак жайларды салыш керек. Ошон үчүн аларды трансформация жолу менен калып калган. Бүгүнкү күндө бир топ жерлерде бул проблемага айланып, ал трансформация болбой, иштер токтоп туруп атат. Ошол себептен биз бул демилгечилер бул мыйзамды долбооруна толуктоо киргизип, ошол трансформация кылынбастан жеңил типтеги курулуштарга, инфраструктуралык курулуштарга уруксат берип атабыз. Инфраструктуралык объектилерге, то есть курулуштарга эмес. Буну менен биз баягы казылып аткан, кен байлыктар казылып аткан жерлердеги биздин инвесторлорго убактылуу шарт түзөбүз. Кен байлыктар казылып бүткөндөн кийин
мыйзам боюнча алар жайытты кайрадан калыбына келтирип, рекультивация кылып, мамлекетке тапшырып кайра кетиш керек. Биз ошону гана мындай бир калып калган убагында өзгөртүү кирбей калган мыйзамга гана толуктоо киргизип атабыз. Мен ойлойм, бул жерде мындай бир көп жайыт талкаланып жок болуп кетет дегенге каршымын. Болгону эгерде трансформация жолу менен деле кете берсек болмок. Трансформация кылгандан кийин, ал кен байлык казылып бүткөндөн кийин аны кайрадан жайыт категориясына кайрадан трансформация кылыш маселеси келип чыгат. Анан трансформация жасап эле баягы орто жолдо эле жүрө бербей, муну бир аз жеңилдетип, ошо кен иштеткендерге жеңилдик берели деген максатта ушундай жолго барганбыз. Рахмат. Айтмамат Кошоевич, сиз айтып атасыз го, рекультивация. Эми рекультивация кылгандан кийин эми жайыт пайда болбойт го? Эми рекультивациянын ал жерде атайын түрлөрү бар. Ошол рекультивацияны мүмкүн болушунча ошол жердеги почваны кайра калыбына алып келиш керек. Бирок тилекке каршы бүгүн мен сиздин сурооңузду түшүнүп эле турам. Бүгүнкү күндө ошо рекультивация түшүнбөй жатам да, механизм жок да андай. Кантип биз жайытты ушундай восстановление кылабыз? Эми рекультивация боюнча өкмөттүн мүчөлөрү жооп берсин, кандай рекультивация болот, кандай болуп калыбына келет. Кимиңер жооп бересиңер? Жооп бергиле. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ибраев Карбек, Госкомитет промышленности, недропользования, энергетики. Азыр мыйзам боюнча ар бир компания лицензияны алгандан кийин, параллельно проект жасагандан кийин рекультивациянын проектисин жасайт. Ошол рекультивациянын проектинде камтылган эмелер техническое восстановление и биологическое восстановление. Поэтому по возможности жанагы карьер жок жерлердин ошонун баарын кайра ушу эме почвасын восстановить этип, растительный слойду камтыган ошол проекттер болот да, ошол жумуштардын баары камтылат. Проект боюнча по рекультивации. Азыр жыл сайын алар рекультивационный счетко акчаны эметип турат, иштеп атканда, откладывать этип турат. Анан проект бүткөндөн кийин ошол жумуштарды аткарат. Я не представляю, как вы будете восстанавливать пастбище, рекультивировать. Я первый раз это слышу, что можно вот так с нуля взять и пастбище воссоздать. Если так было бы, то вообще проблем никаких не было бы. У нас очень много где деградированная почва, и это хоть и считается пастбищем, но оно таковым не является. И даже сейчас, если мы захотим это сделать, нам нужно будет десятки лет, чтобы это пастбище восстановить. Дастан Далбаевич, ал восстановление, рекультивация иштери бүгүнкү күндө болуп атат. Ал эгер болбой аткан болсо аны болтуруш керек. Ошолор жасаш керек. Алар башка мыйзамдарда давно эле жазылып кабыл алынган. Биз болгону ошо калып калган мыйзамды гана толуктоо иретинде киргизип атабыз.